Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн 18 май 2025 жыл. Бул чыгышта сиздерге Фуркаттагы, Оштогу Фуркат жактагы сатылып жаткан 6 сотик жер үйдү көргөзмөкчүмүн. Сиздерге башында дарегин түшүндүрүп кетейин. Видеону толугу менен аягына чейин көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге башында дарегин түшүндүрүп кетейин сатылуучу үйдүн. Сиздер көрүп турган тарап бул Фуркат жак. Бул жак болсо алай жакка кеткен тарап. Кургойдон өткөнүңүздөрдөн кийин эле, шаардан келип Кургойдон кичине эле өткөнүңүздөрдөн кийин эле ушул жакта Кулиев деген көчөсү бар. Ушу Кулиев көчөсүнө буруласыздар оң жака. Мынакей урматтуу туугандар, ушул көчөдөн кирип келгенден кийин эле, оң жакка киргенден кийин түз келсеңиздер, Кулиев 19 дарегинде жайгашкан ушул жер участок үйү менен сатылууда. Мынакей урматтуу туугандар, биз үйгө кирип келдик. Аянты, жалпы аянты 6 сотик экен, фактически 7 сотик дейт. Киргеңиздер деле ушул үй бар экен, өзүнүз салып жашаган. Бул жакта ушундай тапчан бар экен, бул жака чыгып жайында эс ала турган жай. Анда мен сиздерге бир катарынан көргөзө кетейин. Биринчи ушул үйдү көргөзөйүн. Эс өзү жашаган үйдү. Эс көтөмөр жаша эле экен эле, эми келиптир. Бисмилла деп кирип келдик. Киргенде эле ушундай холл бар экен. Ичинде эмерек мебелдер да бар экен. Эми азыр көбүнчө ушу эмерек мебелдерди калтырышат. Караңыздар, аябай сонун эмерек мебелдер экен. Киргенде эле мен байкадым. Терезелер пластик экен, аябай жакшы, кышнасы жылуу болот. Ремонттор дагы жакшы экен, обой болгон экен, полдор да болгон экен, ламинат. Эми сиздерге бир катарысынан көргөзөт экен бөлмөлөрдү. Киргенде эле оң жакка бурулсак, бул жакта спальня бар экен, ушундай. Жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакта мебелдер да бар экен. Андан кийинки бөлмөсү болсо, бул жактагы спальня экен. Бул жакта ремонт жакшы экен, караңыздар. Отоплениялар орнотулган экен. Кышнасы жылуу болот. Өзүңүздөр отопление жагат экенсиздер. Андан кийинки бөлмөсү болсо, бул жак зал. Залдагы ремонт жакшы экен. Кондиционер да бар экен бул жерде. Кокусу аябай катуу ысып кетсе, кондиционер да жаап койсоңуздар болот. Отоплениялар бар экен, бардыгы жакшы. Так, андан кийинки кечиресиздер. Андан кийинки бөлмөсүнө кирип табыз. Так, бул жак кухня экен. Андан кийинки бөлмөсү кухня, бул жак. Сонун ушундай эмелер бар экен, гарнитуралар. Эшиктер дагы жакшы. Жагыштан жасалган эшиктер экен. Так, полдор ламинат болгон экен. Люстралар бар экен, гипсокартон экен, потолоктор. Бул жакта кийин кухнядан киргенде эле оң жакта бул жакта ушундай бөлмө бар экен. Чай ичүүчү бөлмө деп койсок болот. Бул жакта кухняда тамак аштарды дайлап туруп эле бул жака кирип чай ичсе болот. Же болбосо тиги холлдо да чай ичсе болот. Бул жакта дагы ушундай эмерек мебелдер коюп коюптур. Андан кийин түз барганыбызда бул жакта дагы ушундай бөлмө бар экен. Бул бөлмөнү эми каалагандай нерсе кылып койсоң, каалагандай бөлмө кылып койсоңуздар болот. Бул жакта котельня бар экен. Ушул жакта от жагып, кышнасы үйдү ысытат экенсиздер. Бул жакта ушул тигүүчү эмелер да коюп коюптур, эси, аппараттарды. Бул жакта эми тигүүчү цех кылып койсоңуздар деле болот. Азыр аябай популярдуу болуп атат. Ушул билген адамдар, цех, ушул сферада билген адамдар цех ачып коюшат ушундай үйлөрдү. Так, сууну текшерейикчи. Так, суу напору бир аз слабыйраак экен. Моторчук коюп коюшуңуздар керек экен, же бир жери оңдолбой калгандыр, по-моему. Негизи бул жакта напор аябай жакшы. Суу кетүүчү жакта бар экен. Азыр эсинен сурап билебиз. Суу канализация экен же септик экен. Бул жактан чыгабыз дагы. Андан кийинки времянканы көргөзөбүз. Времянка же кухня экен, летний.